Кыргызстанга Дүйнөлүк банктын жардамы менен 5 томограф келип орноштурулуп жатат бүгүнкү күндө. Алардын баары областтык борборлордо. Айтып кете турган болсок, Талас, Жалал Абад, Ош, Чүй, Нарын, Ысык-Көл областтарында жайгашат. Томографтардын баары азыр бүгүнкү күндө жайгаштырчу жерлери даярдалып, инсталляция деп коет, монтаждарын жасап, бүгүнкү күндө ошол жумушка кирген турат. Жакынкы убакта буюрса, татаал изилдөөлөрдү ошол томографтардын жардамы менен жасайбыз деген ой бар бүгүнкү күндө. Ал ушул жабдуулардын канчалык зарылчылыгы бар эле бүгүнкү күндө? Акыркы пандемия күчөп турган кезде биз томографтардын мындай татаал жабдыктардын керектигин аябай түшүндүк. Ал жабдыктардын негизинде биз диагноздорду туура койгонго мүмкүнчүлүк алдык. Ошого байланыштуу ушул томографтарды бүгүнкү күндө областтык борборлордун баарына койгонго аракеттер жасап атабыз. Будан тышкары дагы айта кете турган нерсе, жакында Кытай тарап менен меморандумга кол коюлду. ГЧП мамлекеттик менчик катнаш менен катнаштын негизинде бизге дагы кошумча томографтар да коюлат деген бир пландар бар. Ошондо мындай татаал оборудованиялардын саны көбөйөт. Ошондо биздин элибизге жардам көбүрөөк болот деген бир ойдобуз. Буюрса жакынкы убакта болчу нерсе. Абдан жакшы. Негизи эле ушул региондорго берилиптир, бул ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Биз баарыбыз билип жүрөбүз, бул негизги татаал техникалардын көбү Борбор шаарында, Бишкек шаарында, анан Ош шаарында жайгашкан. Ал жерде элдин жыштыгы өтө көп болгондуктан ошого мындай көбүрөөк керек болгондой бир мамиле кылганбыз. Убагында менин оюмча туура эмес. Мунун баарын региондорго да күчөткөнүбүз жакшы болот. Анткени ошол жерде жергиликтүү жашоочулар Бишкекке баары келип убактысын кетирип текшерүүлөрдөн өтпөй, ошо жашаган жеринде өздөрүнө ыңгайлуу, жакын, ошондой эле деңгээлде текшерүүлөрдү өткөнгө мүмкүнчүлүк түзгөнүбүз жакшы. Бул ички жылууларга, которууларга бир мындай өт коюлат деген ой. Ошол жашаган жеринен ыңгайлуу болуп өздөрүнө изилдөөлөрдү өткөзө алат. Негизи буга чейин ушул региондордогу абалы кандай эле? Бул аппараттар жетиштүү беле же жетишсиз беле же биринчи жолу келип жатабы? Эми дээрлик жок деп деле айтса болот. Буга чейин татаал оборудование болгон эмес. Кээ бирки жерлерде менчик клиникаларда болушу мүмкүн, бирок мондай мамлекеттик деңгээлде, мамлекеттик клиникаларда мындай оборудование бул өтө сейрек жолугушкан. Даже могу Бишкек шаарында көптөгөн борборлордо, көптөгөн ооруканаларда андай томографтар болгон эмес. Болсо дагы бирин-сирин аз жерде болгон. Көбүнчөсү менчик клиникаларда көбүрөөк жайгашкан. Эми ошол баасы төмөндөшүш үчүн, ооруканаларга жатып ошол жерден текшерүүлөрдү өтүш үчүн азыр шарттар түзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Абдан жакшы. Баасына токтоло кетсек, кандай болду? Ошол Дүйнөлүк банктын колдоосу менен алынды деп калдыңыз, Дүйнөлүк банк каржылады бул проектти. Бааларын айта турган болсом, бир топ эле турган оборудование, томографтар өтө кымбат оборудованияларга кирет. Сиз төлөнчү, мисалы бир томографтын баасы канчага турду? Эми татаалдыгына, кайсы өлкөдө чыкканына байланыштуу өтө кымбат. $1 миллион тегерегинде болот кээ бирки оборудование. 500 миң, 800 миң. Бир аппараттын баасы ошого чейин барат. Ал жанагы деңгээлине, татаалдыгына байланыштуу бааларды ар кандай болот. Болжол менен ушу $1 миллион тегерегинде болот. Ушул аппараттар ушул азыркы күндө келди Кыргызстанга, азыркы күндө иштеп баштадыбы же азыр берилүү жолунда турабы? Азыр ошол жайгаша турган жерлерине алып келинип, инсталляция деп коет, испытательный срок, өзүнүн талаптары бар, ошолордун өтүп аткан этаптары. Жакынкы убакта буюрса уже ишке беребиз, иштеп баштайт деп. Өзгөчөлүктөрү боюнча да токтоло кетсеңиз, мурдагы аппараттар, бул аппараттар менен мындай канчалык ушул оору бейтаптарга жеңилдик мындай жеңил болот, ошондой эле аларды караган дарыгерлерге кандай өзгөчөлүктөрү, кандай артыкчылыктары бар? Мындай татаал аппараттардын келип иштеши Кыргызстанда биринчи ирет бул врачтарга диагнозду туура койгонго, диагнозун кое турган деңгээлин бийигирээк көтөрө турган жабдыктардын бири. Бейтаптарга дагы көптөгөн изилдөөлөрдү өтпөй,
бир гана томограф менен кээде диагноздорду койсо болот деген бир шарт түзүлөт. Ошого байланыштуу азыр дүйнө жүзүнүн баары эле эски аналоговый деп коет рентген аппараттар менен колдонбой бүгүнкү күндө же цифровой рентген аппарат деп коет, же болбосо ушундай томографтар менен көптөгөн изилдөөлөрдү өткөзүшөт. Бул томографтар изилдөөнүн негизги бир куралы элементи катары бүгүнкү күндө колдонуп жатат.